Ислам Абылбеков Исхак Разаков атындагы политехникалык университетке документтерин тапшырганы келген. Быйылда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча абитуриенттерди тандоо онлайн жүргүзүлүүдө. Ислам тандоосунан жаңылып калбаш үчүн окуу жайга келип кеңеш алууну чечкен. Ал кызыккан негизги багыты бажы тармагы. Кыргызстанга нак жана таза продуктылар өтүшүн каалап, Кыргызстанга кандайдыр бир эмеден салым кошкум келгендиктен, ушу тамак делосуна тапшыра алып атабыз. Ошо бүгүн консультацияга келгенбиз. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жогорку окуу жайларга кабыл алуу сынагы абитуриент 2020 сайты аркылуу онлайн жүргүзүлүүдө. Абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуунун биринчи туру 17 июль саат 14:00га чейин жүргүзүлөт. Окууга сунуш кылынгандар кабылуусун тастыктоо мөөнөтү 18-ден 20 июлга чейин. 5 турдун ичинде балдар ойлонуп, эгерде эч жака өтпөй калса, анда экинчи турда өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Же болбосо биринчи турдан ошо өзүнүн окуй турган таксыттап койгон болсо, анан ойлонуп жок мен биякта окубайт элем деп ошондой чечимге келсе, анда экинчи турда кайра өзүнүн заявлениясын алып алып, анан ошо үчүнчү турга катышканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Белгилей кетсек, Билим берүү министрлиги бюджеттик негизде жана келишим боюнча окутуу үчүн билим деңгээлин аныктаган тесттин босого балын 110 деп бекиткен. Ал эми предметтик тесттердин босого балы 60 боюнча калтырылган. Начиная с пандемии, Пандемиядан тарта жогорку окуу жайлар кабыл алууну гибриддик негизде жүргүзүп келет. Демек онлайн жана офлайн тапшырса болот. Ар бир турга 1 апта убакыт берилет. Андан кийин 2 күн ойлонууга убакыт бар. Кандайдыр бир суроолор же кыйынчылыктар болсо, кабыл алуу комиссиясы көмөктөшүүгө дайым. Экинчи тур 22-синен 24-үнө, үчүнчү тур 29-унан 31 июлга чейин, 4-түнчү тур 5-нен 7 августка чейин жана акыркы айлампа 12-синен 14 августка чейин өтөт. Быйыл министрлер кабинетинин чечими менен 10 000 бюджеттик орун бөлүнгөн. Бактыгүл Султанбек кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.